намыстанбайм, арданбайм. Кыздар менден келип, эжелер менден келип үйрөнгөн учурлар болот. Эркектин деп төштү каккылап эшикте жүргөндөр деле жок эмес да. Ага караганда мен пайдалуу. Мына достор, ушундай сулуулуктарды деги эле кол менен жасаачу нерсенин баарын биз айымдыра гана тиешелүү деп билгенбиз буга чейин. Өзүңүздөр көргөндөй эле азыркы тапта интернет тармагы ушунчалык өнүгүп жаткандын учуру, анын дагы жардамы тийип биз дал ушул төшөктөрдү сонун бир көктөгөн Калыс мырзаны дагы таап келдик. Анда биз алдыда Калыс мырза менен маек курабыз, төшөк көктөгөндү үйрөнөбүз. Андыктан сиз көрөрман эч жакка кетпеңиз, биз менен болуңуз. Мынакей урмандуу көрөрмандар, бүгүнкү каарманыбызга да келип жеттик. Бул өзүңүздөр көргөндөй эле дал ушундай сонун жазыктарды, астыбызга дайыма салып отурган төшөктөрдү курап, жасап, тигип жаткан Калыс жаныбызда. Калыс, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Мынакей биздин чакыруубузду жеткен какпастан кабыл алганыңызга чоң рахмат. Анан Калыс келиңиз, алгач эле таанышпай, саламдашпай сөз баштала деген бар. Жалпы коомчулукка өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Калысбек. 27 жаштамын, Токтогулдан болом. Бул эмгек менен буйруса 9 жылдан бери эмгектенем. Учурда ушул жерде иштейм. Канча жыл болду ушул жерде? Дал ушул жерде иштеп каласыз? Бул жерге иштегениме 1,5 ай болуп калды. Мурда деген келишим менен башка жакта иштечим, анан ал келишим бүттү. Бул жерге келдим, бул жерде келишим түзүлдү. Буйруса жакшы. Канча убакыт түзүлдү? 1 жыл. Андан да узартканга убакыт бар. Мынакей дал ушул тармак менен иштегениңизге 9 жыл жүз болуп калыптыр, бирок мырзалардын көпчүлүгү дал ушул тармак тандашпайт да, башка жакты тандап кетишет. Сиздин дагы өзүңүздүн каалооңуз болдубу же жашоонун оор сыноолору же болбосо башка келген түйшүк же баардыгыбыз маселе жараткан, маселе деп айткан Кыргызстандагы жумуштун жоктугубу? Эми бул өзүмдүн каалоом менен келгем бул жумушка. Россиялап деле иштеп көрдүк, стройкаларды деле көрдүк, Бишкектеги стройкаларды деле көрдүк. Бирок менин өзүмдүн жүрөгүмө жакын болгон жумуш ушул. Ошон үчүн иштеп калдым. Айтып атпам. 99 өнөрдүн ээси бол деп төрөгөн, толук эне төрөгөн сени мени деп. Ошон үчүн 99 өнөрдүн бир өнөрү деп эсептеп, четке какпастан ушул эмгек менен эмгектенип келем. Жаңы ушул төшөк курап же болбосо тигүү жаатында иштеп жатканыңызда жора жолдоштордон жакшы сөздөр деле келбесе керек? Албетте болбойт. Ар ким эрмектейт, ар ким качыктайт. Бирок мен аларды эч көңүлүмө албайм. Себеп мен ал урул кылган жокмун, башка кылган жокмун. Бул адал эмгек, маңдай терим менен тапкан акчага эч качан намыстанбайм, арданбайм. Кайра наоборот, сыймыктанам. Мисалы үчүн адал эмгек деп калдыңыз, тапкан акча деп дагы сөз кылып калдык. Бир күндө дебейинчи, бир жумада канча акча тапса болот? Бир жумада жалган айткандай болбойн, 15 000 сом тапса болот. 15 000 менен алектенебиз. Демек, бир жумада 15 000 болсо, бир айда 60 000ден ээси болсо болот экен. Мынакей мигрант болуп башка өлкөгө кеткендин ордуна дал ушул Кыргызстанда деле эмгектенсе болчудай. Мындан калыс мынакей бул төшөнчү же болбосо башканы үйрөткөн албетте бул биринчи устатыңыз, биринчи мугалимиңиз бул албетте апаңыз болсо керек. Ооба, эң биринчи устатым апам болгон. Апам айтып өткөндөй эле, апамдын кызы жок. 4 эркек болчук, ошол 4 эркекке тең жалаң ушундай жумуштарды үйрөтүп, анан 4-өбүз тең ушундай жакка берилгенбиз, бирок бул жумушту экөөбүз эле пайдаланып калдык. Анан тилекке каршы бир байкем ушул тармакта иштеген байкем былтыр аламдан өтүп кетип, бул өнөрчүлүктү мен улантууга чечтим. Өзүм улантып келем. Менин дагы, байкемдин да жумушун улантуу деп эсептеп, ушул мени алектенем. Мисалы үчүн ушул төшөктөрдү тигип жатканда же жаңы баштап атканда сөзсүз түрдө айтып койгула, кыздардын колу баягы ийкемдүү болот депчи, балдарга караганда. Кыйналган учурлар да болдубу? Жок, мен кыйналган учурум болгон жок, наоборот. Кыздар менден келип, эжелер менден келип үйрөнгөн учурлар болот. Бирок мен бул жумуштан кыйналдым деген сөздү айта албайм.
келип эле жакшы жумуш иштедим, элдердин көзүнө көрүндүм, ошентип эле. Кайра мындан кыздар, эжелер, анан эркек балдардан дагы келе баштады уже. Үйдө аябай төшөк көп болсо керек, Немеге чейин, кышага чейин. Кылып атабыз колдон келишинче, жылдан жылга ар түрлүү жаңы модалар чыгып атат. Ошол бул жаатта иштеген соң биздин көзүбүзгө башкача көрүнүп, алганга аракет кылабыз, кылганга аракет кылабыз. Анан буйруса бар, жок эмес. Апаңыздын колу да узар, буту да узарткан экен да, келин жок болсо дагы, баягы кыз жок болсо дагы кыздын ордун жоктотпой, Анан калыс интернет тармагына буга чейин чыкты, көрдүк. Ал жакта көпчүлүк мырзалар жазышыптыр, эркек деген эркек деле болсо болот да, андан көрө башка нерсе кылсаң болбойбу депчи. Аларга кандай териккен жоксузбу? Ар ким айтышат, бирок мен аларды мындай эле андай сөздөр мага мындай көнүм иш адат болуп калган. Көңүлмө деле албайм. Албетте биринчи укканымда, экинчи укканымда намыстанып, арданып жүрдүм, бирок апамдын мотивациясы мени ошол сөздөрдү жеңүүгө мага көп күч кубат берди десем болот. Бирок мен азыр көп эле угам. Мен арданбайм, намыстанбайм. Ошол айткан эркек болобу, эркекмин деп төштү каккылап эшикте жүргөндөр деле жок эмес да. Ага караганда мен пайдалуу иштейм, бирөөдөн бир сом сурабайм, адал эмгек. 9 жылдан бери эмнеге жетише алдыңыз? Өзүңүз баягы мактанып айта турган эмне буюм алдыңыз же эмне жасадыңыз? Мактанып айта албайм. Мен машина алсам, машинамды деле ушул эмгек менен, үй салсам, үйдүн деле ушул эмгек менен. Демек үй менен машина барбы азыр? Бар. Кожойкесичи? Кожойкеси жок тилекке каршы. Качан кожойкесин алып барайын дедиз? Сизге тийген кыз баягы себи жок эле келсе болчудай окшойт. Тагдырдын таказасы, качан туш болот, ошол буйруганда, убак сааты келгенде, точно бул күнү деп айта албайм. Ошол убак саатына карап амал кыла беребиз. Мисалы үчүн жигитке 70 өнөр аздык кылат деп коет эмеспи? Сиздин дагы башка биз билбеген дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Мен кара жумуш, бул жумушка келгенге чейин тиги базарларда дарбаза жасап иштегем. Биздин Россияда жана машинанын баллонун чыгарып перспектив фирмасында иштегем. Анан ошентип иштебеген ишим калган жок. Печенье заводто иштедим. Анан келип ушул жумушту тандап, ушул менен алектенип, мына буйруса Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 9 жыл болду. Муну биз өнөр катары кабыл алабыз. Дагы биз билбеген дагы кандай өнөрүңүз бар? Токтоолдук дегенде эле Токтоол Сатылгановду эстейбиз, ал жактан чыккан Сыймык Бешекеевди, Нурлан Насип деген ачылардын баардыгын билебиз. Ошол тармактан сурайынчы. Бул ырчылык деген токтоолдуктардын символу катары албетте мен да ырдайм. Ал чыгармачылык жөнүндө билимим дагы бар. Окугам, 2 жылдык филармониянын студиясында окугам. Бирок бул ырдоо жаатында эмес, мен хореография жагынан билегем. Мелисбек Асылбашев деген устатым. Билесизби? Билегем, бийлеп, ошол жерде окугам. Мелисбек Асылбашев деген мен агайым болчу. Анан эмне билебей ал окуп 2 жыл окуп таштап койдуңуз? Же той топурда баягы кыстырманын баардыгын алгандардын катарында октойсузбу? Мен ырдап калганымдын себеби бул мага жакыныраак экен, бийлеген жокмун. Ырдадым, ошол ырчылык мага жагып, ошол тармакка өзүм оуп кеттим, бирок өкүнүчтөр бар, ошол менен кеткен, би жаатында кеткенимде дагы да жүрмөкмүнбү, билбейм. Деги эле көз карашыңыз кандай? Эмне ошо ырчы болсоңуз же бийчи болсоңуз дагы да болсо киреше көбүрөөк болмокпу же ушул тармактан көбүрөөк пайда көрүп атасызбы? Ашык өлөт баш жарбайт дейт го. Ал жактан деле, бул жактан келсе деле баарына шүгүр, жогуна кайыл. Той топурга чыгасыз? Той топурларга чыгып жүрчүк. Бир 3 жыл, 4 жыл мурун чыгып жүрдүк. Акыркы 2 жылдан бери мурдагыдай эмес, бир аз азайды.
Себеп дегенде мен жумушум көп. Азыр ошо менен алектенип, анан чыгармачылыктан бир аз артка тартылгандай болдум. Буйруса быйылдан баштап чоң эмгектерди жарата баштадым. Аранжировкада азыр эки ырыбыз даярда турат, барабыз. Буйруса жарыкка чыгарабыз деген үмүт. Демек, билинбеген менен таланттын баардыгы сизде жатат экен. Анан мен билген эмесмин чындыгында би тармагында дагы билимиңиз бар экенин. Анан мына ушул жумуш, ар бир жумуштун артында биз билбеген, биз көрбөгөн кыйынчылыктар бар да. Анын баардыгын айта бербейбиз. Мына ошол тиги жаатында иштегендер көбүнчө кечке чейин калып иштейт дешет да. Бул жакта кандай? Ооба, андай энмелер болуп турат. Биз таң аткы чакты жада калса, мисалы бөтөн өлкөлөрдөн заказ алабыз, эми ошондо биз өзүбүз кандай десем дух беребиз. Кыргызды уят кылбайлы, давай бүтүрө коелу деп баарыбыз жаамат биригип, күн десе күн, түн десе түн иштеп уктабай калган 1-2 күн, 3 күн уктабай калган күндөр көп эле кездешет. Бирок биз баардык кыйынчылыктын артында жакшылык бар деп. Өзүн актайт экен да? Актайт, буюрса өзүн актайт. Биз ошо кыйналганыбызда ошол кыйынчылыктын артында жакшылык бар деген ураанды жүрөк алып келип алабыз. Ошол менен өзүбүзгө дем беребиз. Мынакей төшөк кабайсыз, курак курайсыз, дагы эмнелерди кыласыз дагы ушул? Сиздин кызмат эмне ушул жердеги? Бул жерде азыр мен мойнума алган кызмат төшөк кураш, көктөш. Төшөк көктөп, мойнума алган жумушум ушул, төшөк көктөп, бул жака тапшырып берем, болду. Анан бирок мындай эркектин иши болуп кала турган болсо, албетте жокко чыгарбай кылам. Бир күндө канча төшөк көктөйсүз? Бир күндө 12ден жогору деп айта алам. Эң аз болуп, нааразы болуп кеткен 12 турбайбы анда? 10-12. Жакшы. Алдыда кандай пландар бар? Эми бирөөнүн иштөө жери, бирөөнүн ишканасында эмес, өзүңүздүн жеке ишкананы ачуу, дагы да болсо өзүңүз айткандай эле айымдарды, мырзаларды үйрөтүү, окутуучу катары дагы эмгектенгиңиз келеби? Ооба, азыр деле кыштын күнү мен үйрөтүүчү болом. Көктөгөндө үйрөтөм, курактарды үйрөтөм, келишет. Менден үйрөнгөндөрүм башка жакта да иштеп жүрүшөт. Жакшы буюрса. Бирок келечектеги максатым бул жеке мен өзүмдүн ушундай ишканамды ачып, канчалаган жумушсуз адамдар көп. Ошолорго жумуш жаатынан жардам берсем деген тилектерим бар. Буюрса ал күндөрдө алыс эмес, жакын. Мигрант болуп иштеп жүргөндө көбүнө сиздин жүрөгүңүздү ооруткан нерсе эмне болду? Сагыныч. Ата-эненин мээримин сагынасың, мекениңди сагынасың. Ал жакта бирөө баягы мээрим төккөн эч ким жок. Ошол себептен жанагы айтылган сөз бар го. Мусафир болмойн сайын мусулман болбойсуң деген сөздү мен терең түздөн түз 100% кошулуп кетем. Эмнеге? Себеп дегенде алыста ата-энеңдин, бир туугандарыңдын жана мекениңдин кадырын ошондо гана билесиң. Мисалы үчүн көпчүлүк айтып калат да, мисалы үчүн кошуна өлкөбүз Москва жергесинде кыргыздар өзүнүн өлкөсүндө эле жүрүшөт да, бирок мындай интернет тармагынан карасак эле урушуп кеткендер ким? Кыргыздар. Уруш чыгаргандар ким? Кыргыздар. Бүт эле нерсени ушу кыргыздарга шылтай беришет. Мен ал жөнүндө толук билбейм, айта албайм, бирок көз карандыбыз да биз. Ошол себептен болсо керек деп айта алам, бирок алар мындай, тигилер мындай деп бирөөгө акарат келтире албайм. Эми Кудай билет, үстүдө ким урушуп атат, ким эметип атат, бирок толук айта албайм. Ал жактан тапкан акчаны демек бул жактан деле тапканга болот деген сөзгө канча пайыз ишенесиз? Ал жактан деле тапкан акчаны бул жактан деле табат деген сөзгө 100% ишенем, бирок ошол адамдын эрки керек, анан изденүүсү керек. Адам канчалык изденсе ошончолук ийгиликке жетет. Айтат го, максатсыз адам ийгиликке жетпейт, максаттуу адам ийгиликке жетет. Максат коюп алып,
иштесин, иштен адам өлбөйт. İştese demek пайдасын көрөт, үзүрүн көрөт деген оюм бар. TikTok тармагынан да көп көрөбүз ошо төшөктөрдү. Мисалы үчүн башка мырзалар спорт залдагы же болбосо өзү барып эс алуучу жайлардагы түшкөн видеолорун жүктөсө, сиздики болсо дал ошо өзүңүз жакшы көргөн кесип менен алектенип аткан видеолор басымдуулук кылат. Ал жактан дагы мырзалар тараптан жазылган биз азыркы тил менен айтып калсак, хейтерлер деп коет, ошолор бар болсо керек, жок эмес чыгар. Албетте күндө угабыз, аларга көңүл бурбайм, бирок көңүл буруп, башында көңүл буруп жүрдүм, анан бул катындын иши, мындай аларга деле мен хейт деген аларды түшүнчү эмесмин да. Жазып атат деп эле мен ответ берип жүрүп айтышып эле жүрүп, анан кийин айтышып берсең баягы айманка сыяктуу токтобойт экен да бул. Анан ошол себептен мен көңүл бурбайм. Жазгандар жаза берет. Колдоочулар аларга ответ берип коет, болду, ошол жетет. Менин көрөрмандарыма, жана колдоочуларыма Кудайга миң мертебе шүгүр, терең таазим. Азаматсыз анда мынакей сиз менен маектеш үчүн да кызыктуу экен. Сиздин ар тармактуулугуңузга баа бердик. Анда өзүңүз айтып калдыңыз, кыздарды көбүрөөк үйрөтөм депчи. Мен төшөк кабуу жаатында, мен төшөк көктөө жаатында мен да канча жакшы эмесмин, бирок ушул берүүдөн пайдаланып, мүмкүн мага азыр үйрөтөсүз, бир аз да болсо. Албетте үйрөтөбүз. Үйрөтүүн дегиңиз канча сом турат? Мен сум албайм. Бекер эле. Бекер эле. Анда мындай кылалы. Урматтуу көрүүчүлөр, кыздар, айымдар, эгерде сиз ушул төшөк көктөөнү, кураганды үйрөнгүңүз келсе, баргыңыз келип жатсаңыз, сизге каржы жааты тоскоол болуп жаткан болсо, анда бекер калыска келсеңиздер болот. Бардык түшкү тамагыңыздар да кошулбу? Жок, алардын оюн кала албайбыз, эми ар кимдин аппетити ар кандай да. Анан биз ага шартыбыз азырынча жок. Бирок үйрөтүп эмете алабыз. Акысыз үйрөтүп, көп эле адамдарга жардам берип жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Демек жардам катары үйрөтө аласыз, Жардам катары үйрөтүп келебиз. Анан бул төшөк деген муундан муунга, кылымдан кылымга келаткан нерсе да. Биз мен деп өзүбүздү көкөлөтүп алсак, кийинки муунга бул оймо чийме, төшөк деген нерселер жокко чыгарылып кетиши мүмкүн. Азыр мисалы башка өлкөлөрдүн журкандары келет, төшөктөр келет. Ошолорду колдонууга караганда биздики пайдалуураак жана зыянсыз. Ою да түшүрөт окшойсуз. Оюларды түшүрүп. Канча түрүн түшүрөсүз? Курактын канча түрүн билесиз? Эми куракты өз божомолум менен айтуу туура эмес го дейм. Себеби санжыраны билбеген соң бул айтып кереги жок да. Себеби бурмалоого жатып калабы деп мен 100% ушундай деп айта албайм, бирок. Орточо эсеп менен канча билесиз? Көбүрөөк сизге буйрутма келген кайсы курактар? Эми бул жерге келгенден бери мен андай курак-сурак алган жокмун. Башка эмелер менен иштегем, барып үйрөтүп көргөзүп жүргөм. Башка цехтер бар, тааныштар бар, ошолорго барып үйрөтөм. Көбүнчөсү чий курак деп коюшат, аны үйрөт дешет. Анан ошол жааты көбүрөөк да, мен көп барганым ошол болду. Жаша. Азыркы учурда өзүңүз байкап атсаңыз керек, айымдар менен мырзалардын орто алмашкандай сезилип баратат да. Бул дегеним мырзалардын көпчүлүгү үйдө же болбосо жеңил жумушта, баардык түшүк аялдын мойнунда. Бул нерсени сиз да байкай алдыңызбы же айымдарга гана билинип атабы? Билбейм, алга көз караш эч нерсе деп айта албайм. Иштегендер да бар, иштебегендер бар. 5 кол тең эмес деп коет го. Аял кишинин орду негизи эле үйдөбү? Шарият боюнча ошентип коюшат. Сиздин жеке оюңуз? Мен жеке оюм боюнча аялдын милдети бул татыктуу эне болуш, балдарга татыктуу мээрим бериш, татыктуу тарбия бериш. Анан жана сүйүктүүсүнө сүйүктүү жубай болуу. Мырзалардыкы? Мырзалардыкы үй бүлөсүнүн муктаждыгын камсыздап, эми жок дедиртпестен мындай көз каранды болуп, өзүнүн үй бүлөсүн көтөрмөлөө жана багып кетүү.
эки калыс азыр көрүп отурсак ушунчалык шуулдат эле кылып атасыз. Анан көпчүлүгүбүз айылда деле ушундай го, үстүнө отуруп алып, бул жагына болсо ташты бастырып алып, сиз эчтеке жокко. Бул үстүнө чыгып алганда пактасы жалпайып калыптыр деп эми ар кимден таби таргандай болот. Анан көп эле жерде үстүнө чыкпай тиккенди баалашат. Ошон үчүн үстүнө чыкпай тиккенге баарыбыз аракет кылабыз, командабыз мыкты, баардыгы ушинтип иштешет. Мисалы үчүн бир төшөктү канча минутада текшерип көргөнсүз дейм өзүңүз, Текшерип, дайыма текшерип, өзүбүздү сынап иштейбиз. 17-18, анан эң эле мактанганыбыз 16 минутада ушуну бүтүп атабыз. 2 метр, 3 метр ушундай. 3 метр стандарт. Жана эт төшөк деп коет, орус чуркан. Аны жарым саатта бүтөт экенбиз. Дал ушул биздин бүгүнкү интернет жылдызыбыз Калыс мырзанын жетекчиси Перзат эжекебизден дагы дал ушул Калыс мырза жөнүндө сурай кетели. Калыс кандай жумушчу? Саламатсыздарбы? Калыс менен иштешкенибизге өтө көп деле убакыт болгон жок. Эң башкы жакшы сапаттар жоопкерчиликтүү. Эртең менен мени ойготот. Кечинде эң кеч экөөбүз кетебиз. Анан мен үйүм берке жакын болгон үчүн үйдөн барып ачкычты алып кетишет эмеспи. Анан өз эле мендегиле бул жумушта кыздарды кабыл алып атканда эң башкы адамдык сапаттарына маани берем да. Анан бул жумушту чындап сүйгөндөрдү алганга аракет кылам. Бир жумушту сүйүп гана ушундай нерселер жаратууга мүмкүн да. Андан кийин албетте жоопкерчиликти биринчи орунга коем, себеби биздин жумушта бул өтө маанилүү. Сизде дагы Калыстан башка дагы эркек балдар барбы? Ооба, жардамчы балабыз бар. Ал болсо бизде компьютерный вышивка деп коет. Аттарды жазабыз, жаздыктарга. Ошол менен алектенет, андан башка. Жок, көктөгөн жагында жок. Деги эле ушундай бул нерсеге оюңуз кандай? Мисалы үчүн интернет тармагында көп жазып атат, эркек болуп эле эшиктин ишин кылбайбы, үйгө кирбей депчи. Буга эми өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Жок, мен ал менен толук кошула бербейм. Себеби мен азыр аялдардын деле эмне кылбаган иш калган жокко. Эмне үчүн ал убакта андай ой келбейт да. Аялдар деле билбейм, менимче азыр аялдардын баардыгы эле мындай эркектин кылган иштеринен калган жок болуш керек менимче. Анан эркектерге эмне үчүн эң башкысы адал эмгек, ак эмгек. Менин оюм эме да, ошол максатта баягы жаштарга жайылтуу. Адал эмгек кандай болсо дагы баягы, себеби мындай өзгөчө эркек киши бул келечекте баягы үй бүлөнү багуучу болуш керек. Ал келечегин көрөк ойлонуш керек. Анан кандай жумуш болсо деле эң башкысы адал эмгек болсо, менимче кирише бериш керек да. Чоң рахмат эже, дагы да болсо ишиңиздер илгерилей берсин, кыздарыңыздын саны көбөйө берсин, эң башкысы ден соолукта болсун. Рахмат, чоң рахмат сиздерге да. Жымчыкты сойсо дагы касапчы сойсун деп коет, урматтуу көрүүчүлөр. Дал ушул төшөктү көктөп мен буза албайын дедим. Чындыгында кыздарыбыз көбүнчө дал ушул тармактан алыстап кеткенин баарыбыз билебиз. Ушул тармакка кызыгуу менен, эргүү менен иштеп жаткан биздин мамлекеттин жарандарына ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо кыргыз оймо чиймелерин, орнаменттерин дагы да болсо бүт дүйнөгө таанытып, аларды унуткарбай, дагы да болсо өстүрүүгө, өнүктүрүүгө аракет жасайлы. Ал эми биз дагы да болсо сиздерди интернет жылдыздары менен тааныштырып атабыз. Ал эми урматтуу көрүүчү, сиз өзүңүздүн оюңузду жаза кетсеңиз болот. Дал ушул төмөндөгүдөй мырзалардын ушул тармакта иштөөсүнө көз карашыңыз кандай? Жумуш тандоодо айым же мырза деп бөлүнөбү? Дал ушул тууралуу жакшы бир жооп калтырыңыз, дагы биздин белектерге болуңуз. Сиздер менен Таңнур Умалова амандашканча. Келиңиз, мен да бир аз көрөйүн, ар бир кыз деген билиш керек көктөгөндү, урматтуу көрүүчүлөр. Оймолордун көбүнчө темир болчу эле, бул эмне? Жумшак. Бул жумшак болгон себеби ийине тайып кетпейт.
колго сайылбайт, ошол себептен биз кайыш эмес, биз материалдан эле ушинтип алдында ийненин учун эле чыгарып туруп, ийнени жаткызып түртсөңүз